Гори, гори, моя звезда, звезда любви, привет моя. Анна Германдын таласта калган балалыгы. Буга чейин жашыруун жабык келген тарых бүктөмдөрүн айрым адамдардын тагдыры аркылуу айтып беребиз. Жерден жер которгон советтик немистердин башына түшкөн мүшкүл Эссердеги 3 жолку аргасыз көчүүнүн азап тозогу. Ушул кезге чейин көпчүлүктүн баам сыртында калып келаткан темалардан. Анна Герман ырдап атканда ар бир угармандын көкүрөгүнө сагыныч менен арман толуп толкундап турчу. Кайдадыр тээ алыстан унутулуп калган арман пайда болчу. Анын үнү көңүлдүн тээ тереңинде калган армандуу сезимди козгобойчу. Баары жашып кетишчү. Жашчы жарык, жаркын жылдызым, махабатым, сүйүүм, нур кызым, жалгызымсың, жашым акпасын. Таба албасмын сенден башкасын. Түбөлгө батпас күнүмсүң, ырдаганда өчпөс үнүмсүң. Сен ошолсуң. Бул ырды Анна Герман атасына арнаганын бир да угуучу билчү эмес. Махабатым, сүйүүм, нур кызымды атасы айтчу. Аны Эссердин Ташкент деген шаарында 1937 жылы жок кылышкан. Анна үчүн булар жөнөкөй бир роман семей эле, ырайымсыз жок кылынган атасына арналган кызынын арманы болчу. Анна Герман Чыгыш Европа менен Эссерде көптөгөн угармандардын сүйүктүү ырчысы болгон. Анна Герман Совет заманында аты аталбагандардын бири болгонун анда ким билиптир. Анын тек жайы немистер менен голландиялык меннониттер тукумунан чыгат. Угармандар болсо аны ырчылык өнөрүнүн аркасы менен атактанка жетишкен поляк ырчысы деп гана билишчү. Эссердеги немистердин мүшкүлү. Бул эл туш келген азап тозок тууралуу эч кимдин айткысы келбейт. Анын үй бүлөсү башынан кечирген мүшкүлдү эскерген деле киши жок. Шордуу калып, кезинде немис болгон үчүн эле эл душманы деген жарлык тагылып, куугунтукка алынышкан. Башында Орусиянын аймагында, а кийин Эссер заманында жер которууга мажбур болуп жашашкан. Башында меннониттер, Нидерланд менен Германиядан чыккан калк, уруш жаңжал, согушту жактырбаган тынч эл, дини ишениминен улам колуна курал кармабаган жөн жай пенделерди Каныша Екатерина II Т-18 кылымда Орусияга келип жашоого чакырган. Ал кезде аларды аскерге чакырышчу эмес. Ошол эле себеп менен алар 19 кылымдын экинчи жарымында Орто Азияга көчүп келишкен. Бул жерде аларга жер берилген. Жоош момун калкты аскерге да алышкан эмес. Алгач немистер Кыргызстандын Талас жана Чүй өндөрүндө отурукташат. Иштин майын чыгара иштемчил мыкты дыйкан калк экен. Жарак шаймандар менен кайсы жерге келсе, ошол жерди гүлдөтүп, Кыргызстандын элинин маданиятына опсуз чоң салым кошту. Тилекке каршы Кыргызстандын немистери Эссердин аяк башы көрүнбөй жаткан аймактарындагы башка калктар туш келген куугун сүргүндөрдөн четте калган жок. Зордук зомбулукка туш келип, аргасыз жер которуп жатышты. Кыйлуу вакыт аларды эл душманы деп келишти. Буга мамлекеттин немистерди кодулап камакка алып, сүргүнгө айдап, же сырт жакка чыгарып ийиши кошумча болуп, азапты абдан эле көрүштү. Орус падышачылыгын тушунда меннониттер өз ыктыярлары менен жаңы жерлерге көчүрүлгөн. Кийин
Совет бийлигинин тушунда болсо 3 ирет аргасыз башка аймактарга сүрүлүүгө дуушар болушту. Биринчи сүргүн 1936-жылы башталган. Немис менен поляктардын 15.000 кожолугу Польшанын чегарасына жакын Украинадан Түндүк Казакстан менен Караганды облусуна көчүрүлгөн. Экинчи сүргүн 1941-45 жылдарга туш келген. Анда немистердин жашы карысына, аял эркегине карабай эмгек лагерлери менен эмгек майдандарына чегеришкен. Ал жерлердин шарты түрмөдөгүлөрдөн анча деле айырмаланчу эмес. Анан үчүнчү сүргүн өтө эле кайгылуу болду. Волга боюндагы немистердин автономиялык району жок кылынган. 1941 жылдын августунда немистер отургалып, гүлдөтүп койгон Эдил боюндагы жерлеринен толук чыгарылып, башка жактарга мажбурлап көчүрүлгөн. Немистердин баары Сибирдин алыскы аймактарына, Кавказ менен Орто Азияга айдалган. Согуш маалында жалпысынан 950.000 немис көчүрүлгөн. Анна Германдын үй бүлөсү ошол кездеги советтик немистердин башына түшкөн мүшкүлдөрдүн баарын көргөн. Украинадан айдалган Аннанын үй бүлөсү алгач үргөнчтө жайгашкан. Болочок ырчы чоң энеси, апасы, атасы, таекеси менен чогуу турган. 1937 жылы бир убакта атасы менен таекесин камакка алышкан. Ушул жерден урук туугандар менен чогуу жашаган меннониттердин үй бүлөсү жакындарынын баарынан, агалары менен эжелеринен ажырашты. Чоң мүшкүл ошондо түштү. Экөөнү камакка алышты. О, Кудай-ай! Асманыбызда кара булут айланды. Менде кандай коркунуч пайда болуп, маанайым чөккөнүн айта албайм. Энтиге чуркап прокурорго бардым. Төрөтүм жакын калган. Ушул жерден камалгандар тууралуу жакшы кабар угам го дегем. Күйөөм Евгений Герман менен иним Вильмар Мартенс кайда экенин сурадым. Мага мынтип айтышты. Күйөөңүздү 10 жылга кат жазуу укугунан ажыратып, сүргүнгө айдадык. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Мага жооп беришпеди. Мен артынан бара аламбы? Жок, деп эскерет кийин аялы. Атасы Евгений Германды Ташкентте жок кылышкан. Кийин таекесин атышыптыр. Ирма Аннанын апасы. Кенжеси Фридрих чарчап калган. Кызы ичкелте дартынан чалдыгат. Бардык жерде немистерди куугунтуктай башташкан. Ирма апасы менен кызы Аннаны алып Кыргызстанга, мурдагы Орловка, азыркы Актөбө айылына келген. Талас. Такай коркунуч алдында жашаган немистер бири-бирине кайсы жерде улутташтары чогуу жашаганы тууралуу маалыматтарды айтып турушкан болуу керек. Бул дөзүнчө бир немис почтасы го. Ошентип Ирма апасы менен кичинекей кызын алып Кыргыз СССРнин Талас облусуна качып келет. Бул жерде касиеттүү Талас жериндеги 4 айылда жарым кылымдан ашуун убакыт меннониттер менен башка келген калктар көп болчу. Бул убакыттын ичинде немистер чарбаларды тикелешти. Маданий мейкин түзүштү. 1936 жылы аларга сыйынуу жайларына барууга тыюу салышканы менен жалпы маданиятын сактап калууга жетишкен. Согуш башталганы топуктуу элдин кыйласы азайып, экономикалык жагдайы начарлады. Сактык менен кошо коркуу сезими күчөгөнү ал кезде байкалып турчу. Мунун баарын бизге Талас облусундагы Актөбө, мурдагы Орловка айылындагы география мугалими Израиль Кондубаев менен мектеп директору Акчалуулу Дүйшөн айтып беришти. Анна Германдын музейин түзүү идеясында Израиль көтөрүп чыккан. Израиль Кондубаев мугалим эжей Ирма менен анын окуучу кызы Анна Герман тууралуу документтерди издеп таап жоголткан. Муну ушул мектепте Анна 1-класска барган. Мугалим
Ананда ышкылуу изилдөөчү Израиль Кондубаев немистер, поляктар, орустар, кыргыздар тууралуу материалдарды иликтеп, айылда жашаган баардык улут өкүлдөрү жөнүндө маалыматтарды чогултуп, айыл менен айылдыктар жөнүндө кең баян жазууда. Израиль Кондубаев бул өзүнчө баян. Өткөндү жадынан чыгарбай жазып, тарых барагына каттап жаткан азамат. Анын арасында ушул айылда жашап кеткен немистер тууралуу баяндар да бар. Ал айылдан алыска кеткен. Таластын Орловкасын эсинен чыгарбаган айылдаштары Анна Германды, Теодор Герценди эстеп жүргөндөр менен кат жазышып келет. Израиль Кондубаев Анна Германдын балалыгы, апасы менен Орто Азияда жашаган кезин баяндаган материалдарды жыйнап терип, өзүнчө эле айылдык архивди түзүп салган. Мектептен анча алыс эмес жерде сүрөтчү Теодор Герцендин музейи турат. Израиль музей директору Ашимбек Айтышев менен бирге ошол музейдин биринчи кабатында Анна Германдын бурчун түзгөн. Израиль менен Ашимбек кесиби боюнча тарыхчы деле эмес. Булар ышкыбоз, илимпоздор. Ушундай азаматтардын аракети менен биздин тарыхыбыз түзүлүп, арымын арбытып барат. Таласта ирма көптүн арасында билинбей калышы мүмкүн деп ойлогон. Ошондон улам ал фамилиясын апасыныкына өткөрүп, Мартенс болуп алган. Айылдагы мектепке мугалим болуп орношуп, турмуштун кыйынчылыгына баш бербей, тиричилигин өткөргөн. Кыйын кезең болчу. Согуш ашчылаңаш заман, кычыраган аяздуу күндөр. Аннанын апасы Ирма ал күндөр тууралуу күндөлүгүнө мынтип жазган. Колма тийчүү бир сындырымдан кара буудайдан жасалган кара нан эле. Иштейин десем, иш жок. Жерге да эч нерсе жок. Баарыбыз жалпак үйдө турчубуз. Анда атам тааныбаган 6 адам менен чогуу кысылышып жатабыз. Кийин биз Кыргызстанга Орловкага келдик. Ал жерде колхоздогу ишим үчүн арпа буудайдын аралаш кебегин беришчү. Апам ошондон нан жапчу. Бизде үйдү жылытыш үчүн отун да жок эле. Көк мүстүн болуп тоңуп олтурчубуз. Мындайда колумдан эмне келет? Бир күнү уурлук кылайын дедим. Биринчи рет уурлукка бет алдым. Колхоздун саманын уурдап келдим. Өтө эле опурталдуу иш болчу. Түндөсү бүкчүңдөп талаага барып, кырманда жаткан саманды көтөрө качып келиш керек. Бирок айла жок. Бутум калтыраганына карабай уурлукка бардым. Өчөшкөнсүп, ал түнү да ай жаркып чыгып, асман ачык болчу. Үйүлгөн саман жылтырап, талаага алтын менен күмүштү чачып койгонсуп бир укмуш. Кулагым шырп эткен дабышты тыңшап, милиция же колхоздун корукчусуна түшүп калсаң, иштин бүткөнү. Мени эч ойлонбой атып салышмак. Бир кучак саманды жонмартып, үйдү көздөй шаштым. Ушул Орловкада жүргөндө Ирма дагы бир Герман менен таанышат. Герман Гернер менен. Ордан жетип, сөөгеле калган жөөт улутундагы поляк офицер экен. Ал шортуда ошол кезде таласта жашырынып жүргөн. 1939 жылы Польшадагы Өз шаарында жөөттөрдү аёсуз кырган Кана Байрамдан кара башын калкалап качып чыккан жигит эле. Герман Гернердин тагдыры да кыйла табышмактуу, аянычтуу болчу. Жөөт кыргындан качып чыккан Польшада аларды немис аскерлери көрүнгөн жерден атып жок кылып, чыгыш Европада бийлик апыл-тапыл алмашылып кеткенде аман каламбы деген үмүт менен таласка келген экен. Бул жердагы жергиликтүү немистер жардам кылып, аз-аздан өзүнө келе баштайт. Мектепте мугалим болуп иштеп атканда Ирма менен таанышып, ошол кезде Эстер аймагында куралып жаткан Польша аскерлерине кошулуп, кайрадан кам майданга жөнөйт. Ага чейин Кыргызстанда калып аткан советтик немистерге жардам кылып, Ирма менен жасалма никеге туруп, аны аялым деп калтырат. Ирманы баары бир немистер үчүн түзүлгөн эмгек лагерине жөнөтүшөт. Бирок 1946 жылы Герман Гернерге турмушка чыккандыгы тууралуу күбөлүктүн пайдасы тийип,
Кичинекей кызы менен апасын алып Польшага түшүп келет. Өмүр бою алар герман гернерге ыраазы болуп жашашат. Бирок тагдыр жолу аларды кийин жолуктурбаптыр. Мына ушул жерден ырчы кыз Аннанын жылдыздуу тагдыры башталат. Курбу кызынын туулган күнүндө ал католиктердин айтылуу Аве Мария ырын ырдап, ошону менен таанымал ырчы болуп чыга келет. Ырчы кыздын жан дүйнөнү толкундатчу укмушуну, пенде баласынын тереңде катылган көңүл сырын козгоп, укмуштай таланты бүр ачат. Материалды чагылдырган Эльмира Ногойбаева. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней петь.